Кыргызстанда пандемия башталгандан бери коронавирус инфекциясы менен ооруган 92.095 адам катталган. Анын ичинен 87.056 адам айыгып чыкса, 1.555 адам көз жумган. Улам бир толкуну менен адамзаттын үрөйүн учурган бул илдетти эмдөө менен гана ооздуктай аларыбызды адистер белгилеп келе жатышат. Ошол эле маалда бет каптагуну, социалдык аралыкты сактоо да өтө маанилүү. Үстүбүздөгү жылдын 29-нан баштап Кыргызстан коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи этабын баштады. Биринчи этапта медицина кызматкерлери, социалдык жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери, кары-картаңдар, тобокелчилик тобуна киргендер эмдөөдөн өтүшөт. Эмдөө 29 мартта башталды. Биринчи күнү министр өзү келип ачты, өзү да алды, замминистрдин баары алды. 25-тен 30-дан кече 40-тан киши келди. Бүгүн мына уже 17 киши келди. Пятницадан последний рабочий день эметкен жок, аттак жакшы эле 30-тан ашык киши келип атат. Анан давлениеси көтөрүлүп калат. Байкап турабыз, давлениеси кандай экен деп. Амманда эле эчтеке болгон жок. Естественно, местная реакция сайган жерге может ооруп калат да. Это любой эмдөө прививкада ушундай болот да. Так мында эчтеке болгон жок. Эмдөө алдында ар бир адам дарыгердин тыкыр көзөмөлүнөн өтөт. Ден соолугунда эч кандай көйгөйү жоктугу аныкталган соң гана эмдөөгө уруксат берилет. Пациенттер келгенде биз биринчи форма толтурушат, форма согласия, ал жакка өздөрүнүн колун коюп, вакцина жасатканы макулдугун беришет. Андан кийин болсо памятка берилет. Памяткада номер телефона, контактный номер телефона берилген. Кокустан бир кандай побочный эффекттер болсо, ошол номер менен звонок кылып айтышса болот, биз менен байланышса болот. Форманы толтургандан кийин врачтын кабинетине кирет. Биз болсо осмотр кылабыз, сурамчылоо кылабыз. Бизде бир вопросник бар. Ошол список боюнча суроолорду берип, азыркы акыбалын жөнүндө сурап, мисалы остуймда ОРВИ менен ооруп аткан болсо, анда медотвод берилет. Анан дагы азыркы учурда ковид менен ооруган же оорушу мүмкүн болсо, анда дагы вакцинага медотвод берилет. Анан дагы азыркы маалда эч кандай обострениясы жок болсо, эч кандай оору жок болсо, вакцина берүүгө уруксат берилет. Осмотр кылгандан кийин кийинки кабинетке өтүп вакцинаны алат. Вакцинаны болсо 2 дозасы болот. Биринчи дозасы мисалы азыр алса, экинчи дозасын 21-28 күндөн кийин алынат. Ошол 21-28 күндөн кийин экинчи дозаны алгандан кийин анан толугу менен иммунитет калыптанат. Эмдөө алгандан кийин жарым сааттын ичинде биздин отделениеде калат. Атайын кабинет бар, ичинде кушеткаларда отуруп жарым саат күтөбүз. Аллергический бир кандай реакция болсо, ошол убакытта эле жардам берген мүмкүнчүлүк бар. Жарым сааттан кийин баары жакшы болсо, пациенттер үйүнө кете беришет. Бирок биз берген номер боюнча биз менен байланышса болот. Дүйнө жүзүндө коронавирус пандемиясын ооздуктоо үчүн эмдөө күч алууда. Окумуштуулар белгилегендей, бул пандемиянын толкунун эмдөө гана токтото алат. Ошондуктан ар бир жаран жакындарынын жана өз ден соолугу үчүн эмдөөдөн өтүүсү өтө маанилүү болуп турат.